Гүлшан эже, кутман күнүңүз менен. Саламатсызбы. Сиз менен бүгүн көрүшүп отурганыма кубанычтуумун. Бүгүн өзүңүздүн дагы элдерге айта турган маалыматтарыңыз бар экен ден соолук боюнча. Бүгүн ушул ден соолук боюнча маалымат аябай актуальный болуп атат да. Анткени мынакей 20-марттан баштап жердин вибрациясы 50 Герцке чейин көтөрүлүп кетти деп атабыз, ушул жердин вибрациясы көтөрүлүү менен бүгүнкү күндө элдердин ден соолугунда аябай көйгөйлөр жаралып атат. Ошолор жөнүндө айттыңыз эме, элдер эмне кылышыбыз керек, бул вибрацияларга туура келүү үчүн өзүбүзгө кандай кам көрүшүбүз керек, эмнелерди жасашыбыз керек, кандай ритуалдарды жасаш керек? Эң негизги эч нерседен коркпош керек. Биринчиден. Экинчиден, азыр көп маалымат түшүп атат. Средства массовой информации деген нерсе бар. Газет менен журналдар бар. Телевидениянын баягы жаңылыктарды көп угабыз. Интернетте, соцсеттер деле бар. Аябай көп маалымат түшүп атат. Ошол маалыматты электен өткөрүп, ар бир маалыматты анализдеп кабыл алыш керек. Анткени азыр көп маалымат коркконго деген маалыматтар көп түшүп атат. Баягы искусственный разум болобу, интеллект. Жана башка тиги жакта бирдемке окуя болду, башка жакта дагы бир окуя болду. Ошонун баарына көңүл бурсак, ошончалык биз өзүбүздөн көз карашыбыз башка жака бурулуп кетет. Эмне себептен бул сөз бүгүн болуп атат? Уланта берейин, ушул сөз эмне үчүн? Бул механизм, адамдын механизми разрушения. Анткени мына өткөн эфирде сөз болду, жумуртка деп. Мен схеманы тарта берейин. Мына көрүңүз. Мондай жумуртка дей берейин. Көрүнүп атабы? Бул асман, бул жер. Асты көрүнүп атабы? Биякта жер. Адам тонкие тела деген сөз бар болчу. Мен эми атайлап сабак окутайын деген ой жок, бирок түшүндүрмө механизм болуш керек болуп атат да. Качан тонкие теланын баары бириккенде, ошондо адам жаралат. Мисалы үчүн башы, денеси, буту, колу, көзү, мурду, оозу. Ошо менен адам болуп калдык. Кайып илим деген сөз кыргызда көп бар. Бирок кайыпты алигиче жакшы түшүнө элекпиз, анткени көбүнчө киши болгонго жердин үстүндө пендечилик, инсан дейби, ошол нерсе менен эле жашоо болуп келатат буга чейин. Бирок азыркы заманда эң негизги максат адам болуш үчүн, демек асман менен жердин адам байланышы. Макул болгону менен, кабыл алганы менен, урушпай, талашпай, эч кимди сындабай, ошол нерсеге өтүү аябай негизги нерсе болуп атат да. Анан мындай нерсе, бул механизм качан биздин оюбуз туура эмес болгондо, качан биз көрө албастык болгондо, өзүбүздүн ичибизге, өзүбүздүн кылган ишибизге, баскан турганыбызга ишенбестик болгондо, ошондо коркунучтар менен көп нерсе жаралып калат экен. Мисалы үчүн кичинекей бала баштайын. Жаңы дүйнөгө келгенден кийин кичинекей бала эме эчтекени билбейт, кадамдарын жасаганды билбейт. Бирок ата-энеси тозот. Ата-энеси тозгондон кийин, толук үй бүлө болгондо, ата-энеси тозгондон кийин бала уктабай атат, ата-энесин кыжырланып атат. Кыжырланганда балага кыйкырып баштайт. Сен эмне үчүн уктабай атасың? Укташың керек, давай деп кыйкырганда бала сескенип, жүрөгү түшүп калат. Ошондо жүрөгү түшкөндөн кийин, могу жумуртка деп атпайбызбы? Жумуртка бул адамды тилеге тегиз кылып,
эч кандай проблема жок болгон, сактоо, коргоо нерсе болот да. Так называемая аура. Коркунуч пайда болдубу? Могу жакта бул любой жагында болушу мүмкүн да, ар кайсы жагынан. Коркунуч пайда болду. Ошондо могу коргой турган нерсе тешик болуп баштайт. Анан диндерде эмне дейт? Жиндер кирди дейт. 1 коркот, 2 коркот, 3 коркот. Ошондо бул тешиктер көбөйө берет. Чоңое берет. Чоңойгону менен бул жактан жиндер кире берет. Жиндер деген сөздү айта берет, сущности. Ошол нерселер кире берет. Демек, бул защита сынып атат. Талкаланып атат. Талкалаганы аз келгенсип, адам баягы эле кимге тартынып атат. Мисалы үчүн, биякта левый бул жагы болуп атат, женская энергия. Аял деп коеюнчу, аял эркек. Бул эне жагынан, жүрөк жагынан, жүрөк жагынан кайгылар көп болот да. Бирок ошол дем бияктан энергия кетип атат. Тешилген. Ошол энергия кеткенден кийин бул жүрөк аркылуу кайгылар көп болуп, адамдын баягы защитасы иштебей калганынан уже дем катары, мындай ооздон дей берейинчи, мурдунан дей берейин. Ушул жакка кирип баштайт. Вот эти все сущности бар. И эң негизги биринчи боор. Жаракка кетип баштайт да. А боор бул бир гана орган, который өзү менен өзү регенерация болуп, өзүнүн калыбына келе берет. Даже жарым боорду кессе, баары өзүнө кайра келип, өсүп, чоңоет. Бул боор баягы насос. А бул эмне? Кан. Кан, демек, информация бузулгандан кийин боор аркылуу кан жүгүрткөн системасы нарушение болуп кетет. Анан ар кандай органдар, мисалы үчүн, биякта немножко эмерек болуп калды. Бөйрөк деп коеюн. Схематично эле көрсөтө берейин. Бөйрөк, ата энеге тарынычтар болду, бөйрөктөн жаракка кетти. Суук тийип калабы, же кийинчерээк кум толуп калабы и так далее. То есть симптоматиканы көп айтабыз, бирок симптоматиканы негедир оору катары, оор, то есть демек организм ууланып калды. Анткени мына ушул сущносттер киргенден кийин кирип атат. Токсины, грязь. Кандайча десем, негатив дейбизби? Ошол нерсе бул эмелерге, органдарга таасир берип атат. Информацияны кабыл албай атабыз. Такыр кабыл албай атабыз. Маалымат келип атат, түшүп атат, бирөө бирдемке билим берип атат, илим берип атат, информацияны кабыл албай атабыз. Ошондо ичектер жакшы иштебей калып атат. Жүрөктө кайгы көп болсо, жүрөккө таасир берип, ошол жүрөк жакшы иштебей калып, анда да көп нерсе болушу мүмкүн. Бирөөнү сындап атабыз. Туура эмес кылып атат, туура эмес кийинип атат, туура эмес көз караштары болуп атат, баскан кадамдары туура эмес дейбиз, анан ашказан кетип баштайт. Непринятие информации, да. И так далее. То есть вот это все, кровеносная система нарушение болгондон кийин бүт демек организмден нарушение болуп кетет. Жакшы. Эне жакка кайгылар көп болсо, сол жак перелом буту менен колдору кетип калышы мүмкүн. Бул биздин претензиябы? Биздин претензия. Или бизге болгон претензиябы? И бизге дагы, өзүбүздөн кеткен да претензия. Анткени баягы башка бирөөнү кечиргенге с удовольствием кечиресиң. Бирок өзүңдү бирөөгө тарынганыңды кечире албайсың. Ошол эң негизги, эң кыйын нерсе болуп атат да. Эгер эркекке, атаңа наразычылыктар болсо, колуң, бутуң кетет. Ошондо демек бутуң менен, колуң менен, жер менен байланышы жок болгондон жок байланыш. Бутуң байланып калып, кадам жасайын десе баса албайт. Кыймылдай албайт. Колун көтөрүп бирдемке кылайын десе, асман менен байланыш жок. Колдору да байланып калып атат. Ошол жактан чыгып атат материальный недостаток,
ошол жактан карьерный рост, ошол жактан статус и так далее бут кетип атат. Анан мына позвоночник дей берели, омуртка дейби кыргызча. Позвоночник нарушение болуп кетип атат. Азыр кимди сураба, ар бир адамды сурасаң, ар бир адамда омуртка аябай страдает. Анткени мына ата эне менен байланыштар нарушенный. Бул нарушение болгондон кийин баары кетти, баары жакшы. Бул көрүнүш оңой эле. Бул какой-то бир органдын ичине зыян болуп атат, какой-то проблемалар башталды, мамилелер бузулуп атат, өзгөчө мамиледен башталып, анан уже ден соолукка, денеге деген энергия иштеп баштайт. Бул бир. Дагы бир нерсе бар, азыр акыркы жылдарда аябай онкология деген оору катуу статистика чоңоюп атат. Бул онкология эмне? Бул органдар уже жаракка кетти деген сөз. Баягы мертвый клеткалар в соединительный тканьга түшкөндөн кийин, ошол жерде уже жидкость толгондон кийин, ошол жерде опухоль болуп калат, баягы шишик толуп, ошол жерде уже катуу оорулар пайда болуп, анан тамырланып кетет. Эмне үчүн бул жөнүндө сөз болуп атат? Анткени онкологиянын деле пациенттер менен карап көрдүм. Ошондо получается, эгер жөн эле сущностьтер кирсе, анда жөн эле жарака, ошондо тонкий телолор тезирээк өзүнө ордуна келет экен. Эми ал көзгө көрүнбөгөн нерсе, бирок адамды коргой турган система да. Бул система, бул тешиктер кайра тез жабылып, могу жер жабылып калат. Булардын баары чыгып кетет. Экзорцизм деп атабыз. Энергия жакшы толук бергенде, адам өзүнүн оюн өзгөрткөндө. Бул система өзүнө келет, өзүнүн калыбына келет, адам жашоосу, могулардын баары кетип калат да. Просто бияктан сүрткөнгө көрүнүбү? Мына мондай болуп кайра өзүнө келет. То есть оюн өзгөртсө эле. Өзүнүн оюн өзгөртсө, албетте кечиримдүү, мээримдүү, сүйкүмдүү, элге жакшылык жасаган, өзүн гана карабаган багыт болсо, ошондо бүт бияк жагы оңолуп, бул баары нерсе жабылат. Но онкология кандай болот? Ар кайсы жакта онкология болушу мүмкүн. Единственное, онкология кан тамырда болгону менен аорта чоң эмелерде болбойт экен. Эмне үчүн донорлор болуп, ошол канды алып атабыз, бирок эмнегедир донордон канды куйдура берсек боло берет экен да. Почему-то онкология жок аякта. Таң калыч. Бирок ошондо онкологияны көзгө көрүнгөндөй баягы кайып менен жердин түзүлүшүндө системасын караганда, кандайча десем, мисалы үчүн онкология кайсы органды десем, пусть ашказан дейин. Ошондо мындай түз караганда, ошол ашказан баягы курт жегендей болуп калат да, жешилип калат экен. Качан адам ошол системага чейин жеткенде. Демек, энергия жетпей, адам уже кадимкидей баягы кантип мисалды келтирейин дейин десем, баягы куртка түшкөндө, этке түшкөндө курт жеп кадимкидей тешик болгондой болуп калат го. Ошондо органда ушундай энергетический уровеньде ошондой болуп калат экен. Бирок биз ракты изилдегендер көп болуп атат. Ошол нерсени биз химиотерапия менен айыктырабыз деген сөз бар. Препараттар берилип атат, операция жасалып атат. Кесилгени менен энергетически адам жок деп койсо болот. Анткени энергия жетпей атат. Анткени мондай съем энергия кеткен. Эгер бул эмне? Бул конфликт. Бул стресс. Бул депрессивное состояние. Бул көп ойлонгон кайгылар. Ошол кайгыдан чыкса адам, бул конфликт чечилгени эмнеси? Мисалы үчүн адам бир какой-то финансовый суроону чече албай атат. Үй жок болуп калдыбы, же карыз болуп калдыбы, же ошону бүтүрө албай атабы, бирок ушунча кайгы болуп атат. Ошол
качан чечилет? Же акча төлөнүп бүткөндөн кийин, же бирөө акча берип ошо төлөп бүткөндөн кийин, же таптакыр жокко кетиргенде. И ошондо конфликт деген баягы жидкость толуп калды да уже. Толуп калып, ошол нерсе бул уже баягы исцеление деген этапка өтөт экен адам. Бирок ал исцеление кылбай эле баягы кесип баштадык да. Аны чыгарганга болбойт. Аны кесип салдык, бычак тийгиздик. Бирок бычак тийгенден кийин өзүнүн проблемасы кеткен жок да эч жака. Ошол проблема жоюлбаганынан адам уже даярдык кете берет. Химия бир жакшы ссылканы көрдүм да. Атайлап кирдим, карадым. Медикамент, латынь. Дагы бир кайталап атам. Латинский тилде адистер гана сүйлөйт. Ну, как бы мертвый язык, уже бул нерсени көп колдонушпайт. Элитарный язык деп айтып атам, анткени адистер гана колдонушат бул сөздү. Ошондо латыньге медикамент деген сөздү жазсаң, меня убьют деген сөз чыгып атат, котормо. Же мен өлөм деген сөзгө чыгып атат, котормосу. Демек, медикамент менен клеткалар оздоровление болбойт экен, өзү менен өзү жашап албайт экен. Кайра уже жокко кеткенге адамды кош деген нерсеге даярдоо. Ошо маалымат катары, анан эгер биз өзүбүздүн оюбузду түздөсөк, анда ошол жумуртка асман менен жер менен байланышын кайра өзүнүн калыбына келип, адам өзүн өзү таанып, баягы эгоға берилбей, кечиримдүү, момун деген нерсе менен баягы диндерде айтылган багыт туура аткарылат. Айтылган сөздөр көп, вроде баары эле багыт көрсөтүп атат, бирок эмне себептен, кандай себептен, жолу кандай деген сөзгө келген эч ким жок. Ошончон таң калышта көп вроде сыйынып атат, вроде медитация кылып атат. Мына көп центрлерде ачылып атат медитация кылганга. Эмне себептен бул болуп атат да? Эмне үчүн адам ушул нерсеге келет? Түшүнүк жок. Ушул негизги нерсе менен, ушул негизги максат менен адам өзүнүн жолун таап, өзүн өзү таанып, оюн өзгөртсө, жашоо да өзгөрүлөт. Бир сөз менен айтканда, Мерим менен ооба. чоң рахмат Шөнөчө. Сүйүү мерим ыраазычылык сизге.